Казакстанда сейрек кездешүүчү металлдарды изилдөө боюнча аймактык борбор түзүлөт. Мындай сунушту Касым-Жомарт Токаев Өзбекстандагы саммитте айткан. Аны ишке ашыруу бүтүндөй Борбор Азия регионунун геологиялык тармагынын дараметин жогорулатууга жаңы импульс берет. Бул жаатта белгилегичү нерсе жакында гана Караганда облусундагы Гүйрети көл участогунда сейрек кездешүүчү металлдардын ириккен жайы аныкталды. Серепчилердин айтымында бул жер казынасында табылган сейрек кездешүүчү металлдардын кору боюнча дүйнөдөгү эң ири кен болуп саналат. Аналогов данного типа редкоземельного объединения в Казахстане нет, что позволяет отнести его к новому промышленному. Казакстанда дал ушул сейрек металлдар топтолгон кен буга чейин болгон эмес. Бул теңдешсиз жаңы өнөр жай очогу деп айтууга болот. Башкача айтканда, уникалдуу кенди иштетүү региондун бүтүндөй өлкөнүн өнүгүшүнө чоң таасирин тийгизет деп күтүлүүдө. Кенди байытуу технологиясын иштеп чыгуу жана бул жерден баалуу компоненттерди алуу менен Казакстандын инвестициялык тартымдуулугу жогорулайт. Из данного типа месторождения у Казахстана значительно увеличится инвестиционная привлекательность. Белгилей кетсек, евро биримдик экономикасына зарыл болгон 34 чейки заттын ичинен 19 түрү бизде өндүрүлөт. Эски континенттин рыногуна Казакстандын уран, титан, жез, литий, кобальт, вольфрам сыяктуу элементтери жиберилет. Азыркы учурда мамлекеттик баланста сейрек кездешүүчү металлдардын 100дөн ашык кендери бар. Алдыңкы тажрыйбалар массалык киргизилип жаткан тоо кен өндүрүшүнүн темпи жакшы. 2018-2023 жылдар аралыгында эле бул тармакка $1 миллиард жакын жеке жана чет элдик инвестиция тартылган.